2019 жылы Мадридтик клубтар кызыккан футболчу Алимардон Шукуров Абит Алипович 1999 жылы 28 сентябрда Чүй облусуна караштуу Кеңеш айылында төрүлгөн. Абдыш Ата клубунун Кеңеш айылындагы филиалынын оюнчусу. 2017 жылдан бери Абдыш Атанын негизги курамында ойноп баштаган. 2019 жылы жайында ал 2+1 схемасы боюнча Болспор клубу менен келишим түзгөн жана Туркияга көчүп барган. Анын Туркиянын 1-лигасындагы дебюту 2019 жылдын 23 августунда Адана Демирспор клубу менен болгон. Алимардон мынтип эскерет: жайында Абдыш Атага түрк скауттар келип, машыктыруучу Савит Абдышевичтен мени просмотрга суранган. Савит Абдышевич бошоткон. Просмотрга бардык. 2-3 жума просмотр өттүк. Андан контракт түздүк. Башында жакшы эле ойноп жаткам, бирок ал жакта чоң акча ойнотулат. Ошондуктан чоң конкуренция бар. Ал жакта жаштарга көп деле шанс бериле бербейт экен. Ошол Турцияда жарым жыл ойнодум. Андан кийин Неман менен келишим түзгөнбүз. Неман 2021 жылкы сезон. 2021 жылдын февраль айында Гродно шаарынан Белоруссиялык Неман клубуна өткөн. Ал клуб үчүн дебюттук оюнун 2021 жылдын 21 мартында Слуцк менен болгон оюнда ойногон. 2022 жылдын 7 августунда Беларусь кубогунун алкагында Энергетика БГУга каршы оюнда гол киргизип, өз клубуна кийинки чейрек финалга чыгууга жардам берген. Биринчи гол киргизилген 2021 жылдын аягында ал Кыргызстандын эң мыкты оюнчусу болуп табылат. Сезондун жыйынтыгында футболчуда 2 гол жана 4 голдук пас болгон. 2022 жылкы сезон. 2022 жылдын март айында биринчи оюн 7 мартта Беларусь кубогунун алкагында Днепрога каршы ойногон. Жогорку лигадагы биринчи оюну 2022 жылдын 19 мартында Торпедо Белазга каршы ойногон. Ал өзүнүн алгачкы эффективдүү аракетин 2022 жылдын 10 апрелинде Бресттин Динамо каршы беттешине киргизип, ассист жасаган. Ал сезондогу биринчи голун 2022 жылдын 30 октябрында Гомель менен болгон беттеште киргизген. Сезондун аягында футболчу 6 гол киргизип, жогорку лигада клубдун эң мыкты ассистенти болгон. 2022 жылкы сезондун аягында Орусиялык Химки клубу футболчуга кызыгуу көрсөтө баштаган. 2022 жылдын декабрында футболчу Химкиге көчүп кетет деген маалымат пайда болгон. Көп өтпөй оюнчунун агенти оюнчу Россиялык клуб менен машыгуу сборуна барганын билдирген. Бирок ошол эле учурда келишимге кол коюу тууралуу эч кандай сөз болбогонун айткан. Андан кийин оюнчунун агенти Неман менен Химки оюнчунун трансфери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн билдирген. 2023 жылкы сезон. 2023 жылдын январында футболчу Неман клубуна кайтып келген. 2023 жылдын февралында футболчу акыркы сезон үчүн Неманда калган. Жаңы сезон 2023 жылдын 5 мартында Белоруссия кубогунун алкагында Витебскке каршы беттеште башталган. Ошол эле жылы 12 мартта болгон чейрек финалдык жооптук беттеште Витебск клубун утуп, Беларусь кубогунун жарым финалына чыккан. Чемпионаттагы биринчи оюн 2023 жылдын 2 апрелинде Солигорсктук Шахтер менен болгон. 29 апрелде Минсктин Динамо командасы менен болгон беттеште футболчу Фрайдер Лапухов менен кагылышуудан кийин эсин жоготуп, тез жардам унаасы менен талаадан чыгып кетет. Ал клубка кайтып келгенден кийин биринчи беттешин 2023 жылдын 10 июнунда Славия Мазырага каршы ойноп, 56 мүнөттө алмашуудан чыккан. Ал сезондогу алгачкы голдорун 2023 жылдын 24 июнунда Слуцк менен болгон беттеште киргизип, дубль жасаган. Футболчу жогорку лиганын 13 турунун эң мыкты оюнчусу деп табылган. 2023 жылы июлда футболчу клуб менен УЕФАнын конференция лигасынын тандоо оюндарына барган. Евро турнирдеги биринчи оюну 2023 жылдын 13 июлунда Лихтенштейндик Вадуц клубуна каршы ойнолуп, жеңиш голун да киргизген. Экинчи квалификациялык раундда матчтардын жыйынтыгы менен Мальтанын Бальцан клубун жеңип, кийинки баскычка өткөн. Үчүнчү квалификациялык раунддун алкагында футболчу жана анын клубу Словениялык Челия клубуна утулуп, Евро кубогунун турнирин таштап кеткен. Сезондун аягында футболчу чемпионаттын күмүш медалынын ээси болгон. 2023 жылдын декабрында оюнчуга Орусиялык жана Венгриялык клубтардын кызыгуусу тууралуу маалымат пайда болгон. Көп өтпөй футболчу клубтан кеткенин жарыялаган. 2024 жылдын февралында футболчу Венгрия чемпионатынан бир клубка өтүүгө аз калганы тууралуу маалымат пайда болуп, бирок трансфер ишке ашпаса, ал Неман Гроднога кайтып келиши мүмкүн болчу. Бирок 2024 жылдын март айында футболчу эркин агент катары Торпедо Белаз клубуна өткөн. Торпедо Белаз клубунда Алимардон эң эле кымбат футболчулардын бири. Трансфермаркет порталынын маалыматы боюнча Алимардон Шукуров 450 миллион еврого бааланат. Ал эми Алимардон Шукуров өзүнүн жаңы клубунда биринчи машыгуусун өткөрдү. Ал эми качан жашыл талаага кайтып келери белгисиз. Курама командадагы карьерасы: 2013 жылы 16 жашка чейинки жаштар курамасында ойногон. 2017 жылы 19 жашка чейинки улуттук курамада ойногон.
31 декабрда 2018 жылкы Азия чемпионатынын тандоо турниринде Непал менен болгон оюнда алгач Гүлжигит Бөрүбаевга голдук пас берип, андан соң атаандаштарынын дарбазасына гол киргизген. 2018 жылы Азия чемпиондугуна тандоо турниринде жаштар курамасынын беттешине катышкан. 2017 жылдын 14 ноябрында 18 жашында Кыргызстандын курама командасына дебюттук оюнун Макао менен болгон беттеште 92-мүнөттө Антон Землянюхиндин ордуна алмашууга чыккан. 2019 жылдын 10 октябрында 2022 жылы өтө турган дүйнө чемпиондугуна тандоо турунда Мьянма менен болгон беттеште Шүкүров 2 гол киргизип, Кыргыз курама командасынын тарыхында эң жаш дубль автору болуп калган. Беттеш Мьянманын жеңилүүсү менен аяктаган. Эсеп 7-0. 2024 жылкы Азия кубогунда жаракаттан улам барбай калган.